мамлекет деген тигиндей болуп кетти, мындай болуп кетти деп эле дүйнөлүк саясат жөнүндө, Кыргызстан саясаты жөнүндө сөз сүйлөп атат да. Ошол сыяктуу эле депутаттар депутат болуп алып туруп, эми ушундай кылып атканда кантип өнүгөбүз биз? Биз ошол негизги ошол ишти, ушул процессти башташыбыз керек дагы, мамлекетти өз ордуна коюшубуз керек. Антпесек биз абдан мындай бир оор абалда турабыз. Эмне үчүн саясатташып кетип атат? Анткени биринчи кезекте биздин элибиздин баары өзүнүн мындай ордунун таба албай жаткан убагы деп ойлоп атам да. Себеби дегенде, эгерде студенттер өзүнүн окуусу менен гана элек болуп атса, эгерде мамлекеттик кызматкер жалаң ошол мамлекеттик кызматты эң мыкты деңгээлде аткарам деген максат менен жашаса, а эгерде пенсионерлер өзүнүн ден соолугу менен элек болуп аткан болсо, жакшынакай кеп кеңешин берип аткан болсо, аларга таптагыр саясаттын кереги жок. Бир жакшы мисал айтып берейин. Мен Ошко учуп барсам, аэропорттон бир такси турган экен, таксиге отуруп шаарга баратсам, барганда эле Бишкектен келатасың, эмне жаңылык? Ал жакта депутаттар кантип иштеп атат, мамлекет деген тигиндей болуп кетти, мындай болуп кетти деп эле саясат жөнүндө, эл аралык саясат жөнүндө, дүйнөлүк саясат жөнүндө, Кыргызстан саясаты жөнүндө сөз сүйлөп атат да. Ошол эле убакта карасаңыз, машинада чек жок, машинада тазалык жок, гигиена сакталган эмес, жол эрежесин сактабайт. Өзгө тийиштүү маселелердин баарын калып кеткен, бирок чоң глобалдык мамлекеттик иштер менен алек болуп жүрөт да. Ошол таксинин акчасы эгер күнүмдүк ишин жакшы аткара турган болсо, ошонун балдарынын билими, күнүмдүк баягындай өздөрүнүн оокаты ошол такси менен, машинасы менен ошого байланыштуу болуп атпайбы? Эгер ошол жумушун аткара турган болсо, ал деле мамлекетке кошкон салымы болот эле да. Тилекке каршы анын баарын калтырып коюп эле бул жакта иштер менен алек болуп атат да. Ошол сыяктуу эле депутаттар депутат болуп алып туруп, ишкерлик менен алек болуп жүрүшөт. Депутат деген статусту алган, өзүнүн бир депутаттык бир мандатты ээлеген, бирок ошол эле убакта карасаңыз, жалаң жеке иштер менен кошумча бир офисте отурат, өзүнүн ошол мамлекеттик депутаттык өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп туруп, мамлекеттик тендерлерге катышат, жолдорду салышат, мектептерди салышат. Эми ушундай кылып атканда кантип өнүгөбүз биз? Ошондуктан эгер сен ишкер болгуң келсе, эмне үчүн убактыңды кетирип, мүмкүнчүлүгүн кетирип, акчаңды кетирип депутат болосуң? Анда түз эле ишкер боло бериш керек. 24 саат убактыбызды ошол жака кетирсек, балким эң бир мыкты колго кошкон салымыбыз болот эле. Депутат болсоң, анда сен толук кандуу ошол 24 саат убактыңды чыныгы мындай депутаттык парламентарий болгонго кетиришибиз керек да. Бизде аралашып кеткендигибиздин натыйжасында ошол система келип чыгып атат да. Ошондуктан абдан жүрөктү оорутат. Мен келечекте каалайт элем, жарандар жарандык милдетин аткарган, ишкерлер ишкерлиги менен алек болгон, парламентарий депутат болом деген чыныгы депутаттык талапка жооп берген, ошондой элдин келечегин аңтай ала турган мыкты адамдар өз ордуна келиш керек да. Ошондо гана өнүгүү кетет. Ошого Кудай буйруса, мен ойлоп турам, бул эми, конечно, бул 1 жылда же 5 жылда бүтпөй турган иш, но биз ошол негизги ошол ишти, ушул процессти башташыбыз керек дагы, ошол багытта алып барып мамлекетти өз ордуна коюшубуз керек. Антпесек биз абдан мындай бир оор абалда турабыз.